Катышуучулар математика, география, физика, химия, биология жана информатика предметтери боюнча билимдерин сынашты. Манас шаарындагы номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектебинин окуучусу Сумая Айтиева биология сабагынан катышып, 2-орунду ээледи. Ал мындай жетишкендик жаштарга көрсөтүлгөн колдоо жана түзүлгөн шарттардын жыйынтыгы дейт. Мен уюштурган олимпиадада биология предметинен 2-орунду ээледим. Жана мен аябай ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде көрүлгөн эмес мындай олимпиадалар жана менин каалоом ушундай олимпиадалар көп өтө берсин. Себеби дегенде окуучуларга мотивация берип жатасыңар. Чоң ыраазычылыгымды билдирем. Олимпиаданы уюштурууга жана Байги фондуна, облус башчысынын резервдик фондунан жана демөөрчү Асылбек Муратбековдун колдоосу менен 1,50,000 сом бөлүндү. Бул каражаттын көпчүлүгү жеңүүчүлөрдү сыйлоого жана иш-чараны өткөрүүгө жумшалды. Бүгүн мына Тилек Кыдырмаевдин эмилгесинен өткөрүлгөн окуучулардын STEM предметтери боюнча олимпиадада Макен районунан шаардык билим бөлүмүнөн 3 окуучубуз ат салышып, ийгиликке жетишти. Буюрса биз азыр Манас шаарынан кийинки эле болуп калдык. Кудай кааласа жакшы. Бул себеби Кыргызстанда биринчи жолу жалал абад уюштурулуп атат. Бул уюштурган Тилек Кыдырмаевге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан мындан кийин дагы ушундай ийгиликтер көп болсо, биздин балдар үчүн мотивация болот. Сыйлоо аземинде облус башчысы Тилек Текебаев окуучуларды жана аларды даярдаган мугалимдерди куттуктап, мындай билим таймаштары жаштардын билимге болгон кызыгуусун арттырып, алардын өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңири көрсөтүүгө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өкүлдүн ошо президенттин ыйгарым өкүлүнүн ошо кубогун өткөзсөк кандай болот эле деп, ошол жактан балдар сымбатын тартылып чыкса, буларга ошо стимул болсо, анан ошол жактан алган белектер сымбатын үйүндө турса, ошол жактан көрүп алып мына мен ушул жана олимпиадага катышып ушул жактан алдым элем десе, бул кандай ошол жактан ошо балага түрткү болбосун да. Ошол жактан ошо балага алдыга коюлган ынтымасы болбосун, стимул болбосун деп, ошол себептен мына ошол жактан ушундай кубокты өткөзүп атабыз да. Олимпиаданын 18 жеңүүчүсүнө диплом, телефон, телевизор жана планшеттер тапшырылды. Ошондой эле окуучуларды алдыңкы орундарга камсыздаган 17 мугалимге ыраазычылык кат жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Манас шаарындагы Токмаматов атындагы эл аралык университетинде 1-орун алган окуучуга 100%, 2-орундагы алганга окуучуларга 50%, 3-орунду алган окуучуларга 30% жеңилдик менен билим алса, болорун кошумча кетейин. Жыйындын соңунда Манас шаарындагы Токто Маматов атындагы эл аралык университет жеңүүчүлөргө окуу жеңилдиктерин сунуштады. Ага ылайык 1-орунду алган окуучуларга 100%, 2-орунга 50%, ал эми 3-орунга 30%дык окуу төлөмүнө жеңилдик сертификаттары тапшырылды. Ялса Бирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.